Çoğulaştırırız mı? O? Balar. Koyayım. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendaşlar. Biz Kurşav ayılındayız, Özgün rayonu. Bu жерде hazır bir qancha Adakan Kimsonboyevдин колдоочулары, bütün Kırgızstan partiyasının колдоочулары, мүчөлөрү чогулушкан. Бүгүнкү болуп жаткан Adakan Kimsonboyevге карата кысым дейбизби, саясий кысымга каршы өздөрүнүн пикирлерин, өз ойлорун билдирип, өз талаптарын айтуу үчүн чогулушкан экен. Азыр ушул жерден көрсөтүүбүздү улантабыз. Sıkırmayısın ki. Yok, ne yapıyorsun da? Son. Ya, sizlerle geliyoruz da sizlerle. Kandı koydu. Uzak yerlere teşvik et de. Bölüştüreyim mi? Ha? Esezlikten. Урматтуу мекендештер, мүмкүнчүлүктүн болушунча көбүрөөк бөлүшүп койсоңуздар. Бизден башка колдонуучулар дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Так. Бүгүнкү бийлик тараптан болуп жаткан мыйзамсыз жана адилетсиз иштерге өздөрүнүн ой пикирлерин айтканы, ошондой эле элдин уулу, элдик лидер Adakan Kimsonboyevди жок жерден каралып жатканына нааразы болгон элдер дагы бир элге, бийликке өздөрүнүн пикирлерин, ойлорун айтып койгону бул жерге токтолуп отурат. Анда эмесе Başlayalım. меймандарга, туугандарга сөз берели. Келесиң. Бул жакка карап сүйлөшпү. Siz de bu kameralar arкылуу көрөт да. Өзүңүздү тааныштырып баштайсыңыз. Men özüm Karaoğlu'dan geldim. Karaoğlu ayından. Assalamu alaikum. Tuğanlar. Biz de şu Adakan Kimsonboyev'in yine sıvılavuz. Koldoğusu sıvılavuz. Şu ömür boyu kaynak polisi yapılatam. Adakan dinimin arkasına Allah'dan sorap, Allah'tan Adakan dininde koldoğup niyet kılıp, dilek kılıp Allah'dan sorayız. Adakan dinimini bunu hiç kim kara deyalmaydı. Kara degenler Allah'ın özü karap durar, tarazalap durar. Allah'ın özü karalap koyar, kara degenler. Yemin bizden niyetimiz şu ak boyun yürüyenler ak boyun yürüyse, kara olmanlar kara olacak boyunca kalsa degen niyetteyiz. Yemin Allah'ın Adakan Kimsonboyev'de Allah'ın özü oldasın. Sadece özü olsa jar olsun. Rahmat şu turbanlar gelip koyunuzlara. Rahmat ağa. Tuğanlar geliңиздер. Ben Özgün rayonundan Yunus Oğuzhan degan bolam. Hurmatlı kalayık halk, Kırgız elimi. Mına şu barыбыздын başımızda oturat görüp atasыздар. Биздин акыбалыбыз
өтө эле кыйын акыбалга келип калды. Мамлекет жоголуп кетүүнүн чегинде турат азыр. Мына анысы аз келгенси элдин уулу, элдин үнүн трибунадан ууза турган Адахан Кимсанбаевичке, кичинекей кыз ушу Оразайым Нарматовага ушунчалык бут тосуулар болуп атат, көрүп атасыздар. Муну эч жака ийнени эч качан капка беките албайт да, көрүнүп турбайбы, прозрачный болуп эле. Мунусу бир тарабынан болуп атат. Муну ордуна коюш керек, муну Оразайым Нарматованы. Андан кийинки маселе, мына бизде Кемпироват деген көлүбүз бар эле. Бул Кемпироват деген көлүбүздү дагы мен берип коюпмун деп, урматтуу Мурат Ташиев, Камчыбек. Өзүңүздүн оозуңуз менен айткан мына турат. Бүт элдин алдында турат. Билбептирмин. Билбептирмин деп туруп неме айтып атасыз. Кыргызстан билбеги де сиздин корооңуз эмес да бул. Элдики болот бул. Ошонун документи каякта, анын статусу кандай болду ошо протоколдун? Ошону элге жарыя кылып айтып коюңуз. Анан кийин мына камалган балдарды чыгарыңыз. Эл жөн койбойт, ал жерге жаткырып койбойт силерге. Сындыра албайсыңар аларды. Мен айтарым ушул. Рахмат. Сол эмнебиз алып карайлы. Урматтуу мекендештер, мен азыр микрофону жок эле, түз эле телефондун өзүнүн микрофону боюнча берип атам. Микрофон камерага уланган. Şunu biz koldak koyuğa, biz hukuktuz. Bizim elimizin gelecek için. Bala çakalı talada sürer Moskva'da. Özüm yalnız oturan ben. İki balası ben bana şu yüyü salam deyip, yüyü biter ve Moskva'da sürer. Bu da yani oğlan beri şu bana tutup kalsa, bu da kalsa çet memlekette tentil yürüyen yaşlarımızın bari geri özümüzün oşları, başları yıkılanlarımızın bazıını orada veren de otar. Onda öz oşağındığına özümüzün sanımızı koşuyoruz. Tolku tüketip vereyim de otar. Üçüncü kulak adam diyen. Kulak alasa elimiz yurtumuzun gelecek için şu anda mazumatlı kolla vereli. Kollayız. Aynen aynen. Hiç kaçan tattım ben yine de kolluyoruz bile. Kolda oturan biz baba gibi olup öldü daha kuyunattın kolunu. Жақсы адамды апасы қалалар ярып болады. Апасы ең үлкен кісетті көп оқыған үшін Адахан апасының жолын жасап дәл кісетті көп оқыған. Ең жақсы кісетті көп оқиды. Рахмат елім, рахмат. Ана не dedin? İbrahim, 215. Ürmatlı minsalar barına diyor. Болды. Şu Karapay'ın yen, şu Adaхан мырзаны колдоп келдик. Ушул таза адамды ак менен караны мына биздин башыбызда турган жетекчилер ак менен караны ылгагыла. Ак ким, кара ким? Өзүңөрдү билгиле. Бир кичинекей кызыбызды ушунган сессиядан кууп чыктыңар. Бул кыздын келечеги эмне болот? Намуздуу кыз болсо бир нерсе болуп алса ким жооп берет ошо кызга? Ошо Садыр Жапаровдун деле диплому ошол кыздыкында экен го, сырттан бүтүптүр. Не аны айтышпайт? Келип туруп ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясына асылышат. Булардан колуңарды тарткыла. Аркасында мынандай карапайым эл бар, журт бар. Эл журт силерди жөн койбойт. Мурунку жетекчилер кандай кайсы жерге кетсе, силер дагы ошондой кетишиңер мүмкүн эл козголсо. Ошон үчүн элден корккула, колуңарды тарткыла. Жакшы иштегиле, андан көрө кымбатчылыкты жойгула. Коррупция гүлдөп өсүп атат. Кымбатчылык гүлдөп өсүп атат. Эмне үчүн бул жакты карабайсыңар? Ошо диплом берген 90-жылдан бери дипломду акчага сатып алып атат. Ошолор эгер парламентти чукусаңар 50%-ин бардыгы кетет. Себеби бардыгы жасалма диплом алышкан. Эми ошонун аягына чыккыла дагы бардыгын тазалагыла баштан баштап. Мурунку депутаттарды да тазалагыла, бардыгын таза Адахан айткандай таза баштагыла, эгерге түз отургула, кышык отурбай. Рахмат. Ана эмнелерди? Мына биздин Курчаттын эли Адаханды шайлаганбыз, Адахан деп жүрөбүз.
Эми бул парламентке барганда кичине бардыгын такалап койду да саат манчага ишке келгиле ант келе. Жакпай калды. О мыйзамыңар жазып ишиңерди кылбайсыңарбы? Бирөөнүн аркасынан көбөлөбастан. Бошотуп койгула, ишини кылсын, кыла турган киши, биз ишенген киши ошол иште берет бизге деп жөнөткөнбүз. Иштеткиле ошончо адам отурасыңар. Ушулар дагы дипломдорун текширгиле дагы айдайтырган айдап бошоткула. Азыраак адам керек биз Кыргызстанга, депутаттарга иштегенге. Иштей турган кишини бошоткула, колуңарды тийгизбегиле Адыкамга. Бошоткула Адыкамды. Орузайым экөөнү. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандык туугандар, урматтуу курчаттыктар, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич. Мына бүгүн мен Курчат элинин сизге жасаган кайрылуусуна атайын Кыргыз Республикасынын жараны катары келдим. Бул кайрылууга келгендигинин себеби бийликти жамандап Адахан Кимсанбаевич мактаганы келген жокмун. Мен болгону мына эки эле вопрос боюнча келдим. Биринчи вопрос бул Баткен областында 275 метр боюнча. Экинчиси мына ар кандай билип билбеген адамдар Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун аброюна шек келтирип, тажик деген сөздөр боюнча ушу жооп берип коеюн дедим. Эми мен Адахан Кимсанбаевичке кайнасам калым кошулбайт. Мен аны менен тууганчылыгым жок. Мен адыгине уурусунун тазар болобун. Биздин түпкү тамыр мына нарынга барып такалабыз. Бирок мына Курчатта туулуп өскөндүктөн ошол партияны Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдогондуктан чындыкты айтып койгон келдик. Эми мен өзүм боюнча тааныштырып кете турган болсом, менин фамилиям Жоробеков Токтосун. 2007 жылдан 2010 жылга чейин Баткен областынын аскер прокурору болгон. Түшүнүктүү боюнча военный прокурор болгон. 2010дон 2021 жылдан мына 1 октябрга чейин сот системасында иштедим. Акыркы кызматым Жалал Абад областык сотунун судьясы болгон. 2021 жылдан былтыр өз каалоо менен арыз жазып, президентибиз Садыр Нуркожоевдун указы менен мына жумуштан бошоп, азыркы күндө мына жаран катардагы элдердин бөлүгүнөн толуктайбыз. Эми 275 метр жер боюнча айтып кете турган болсам, ошол 2009 жылы мен ошол военный прокурор болуп иштеген, ошол аскер кызматчыларын, пограничниктердин ошол мыйзамдуулугун көзөмөлдөп турчу органдын мында жетекчиси болгон. Ошол 2009 жылы ошол жердин белинген жер боюнча ошол протоколдун түзүлгөндүгүн түзмө-түз мына билген адам катары ушул элге түшүнүктүү болуш үчүн ушу кайрылууну тураткан. Эми мындайча айтып кеткенде ошол 275 метр жерде мына Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап 2009 жылга чейин ошол 275 метр жерде Тажикстандын аскер кызматчылары, таможнясы, СМС ошо Лейлек Ош тараптан Лейлekке өткөндөрдү жана Лейлектен Ош тарапка өткөндөрдү баардыгын текшерип турган. Ошол кезден мына губернатору мына Айбалаев билет, Баткен шаарында жайгашкан аскердик бөлүктүн командири ошол кездеки Эратов Саид Саматович деген билет. Азыркы бийликтин Баткен областык губернатору Абдикерим Алимбаев кайтаркен отрядтын командири полковник ал дагы билет. Ошол эгерде чындык, акыйкаттуулук иштеген болсо, азыркы Баткен областынын губернатору дагы ошону элге кайрылып айтып койсо болбок. Эми мен айта турганым мына кече жакында 30-40 адам чыгып, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун аброюна шек келтирип, ошол жерди кайтар деп билип билбей сөз айткандар. Биринчи Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун аброюна шек келтирерден мурда ошол азыркы Баткен областынын губернатору Абдикерим Алимбаевге барып, ошону чын төгүнүн билип кайрылып койсо болмок. Же болбосо ошол губернатор элге түшүндүрүп койсо болмок. Ошол убакта Адахан Кимсанбаевич Мадумаров автомат көтөрбөй, пушка көтөрбөй, бомба таштабай, Кыргыз элине бир жаманчылык алып келбей, ошо бир барак кагаз менен Тажикстандын армиясын мындайча алганда аларды көчкө уруп, Тажикстандын армиясын кууп чыгып,
мына елде мында бейпіл жақсы жашауға алып келген адамдардың бірі. Эми мындайча айтканда Адахан Кимсомович Мадумаровдун ошол протокол менен тажиктердин армиясын кууп чыккандыгы боюнча Адахан Кимсомович Мадумаровду суракка чакырбай, мындайча алганда ушул кишиге герой берсек дагы аздык кылмак деп мен эсептейм. Эми мына кече жакында урматтуу туугандар, мына Өмүрбек Чиркешевич Текебаевга кайрылып кетти. Мен ал кишинин сөзүн кайталагым келбейт. Текебаевдин Адахан Кимсомович Мадумаров боюнча берген көрсөтмөсүн, билдирүүсүн мен толук колдойм. Анткени туура, так, даана, ар тараптуу айтып, өзүнүн түшүндүрмөсүн берип кетти. Эми бул жерде былтыр бир жыл, 1,5 жыл мурда мына бүтүн Кыргызстан партиясы да жогорку кеңешке аттанган анда Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан президенти болчу. Мына биздин урматтуу азыркы ГКМБнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич дагы мына теле дебатта ошол убакта бийликтин партиясынан жогорку кеңешке аттанган Улукбек Кочкоров Адахан Кимсомовичтин намына жаман сөздөрдү айтып, ошол 275 метр жерди такканда Адахан Кимсомович Мадумаровдун ордуна азыркы ГКМБнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич айтып, Улукбек Кочкоровдун сабаксыздыгы экенин, протоколдун эмне дегендигин, ратификациядан өтпөгөндүгүн айтып, аны аябай уяткарып, ошол кезде 275 метр боюнча, ошол протокол боюнча мындайча алганда былтыры Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Адахан Кимсомович Мадумаровго карата мындайча айтканда актоо өкүмүн чыгарды десек болот. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө прокуратуранын Адахан Кимсомович Мадумаровду тергөөгө чакырганын мен негизсиз, мыйзамсыз деп эсептейм. Эми бирок президенттин кайрылуусунан кийин мен прокуратура системасында жамандабай, алар ар бир президенттин кайрылуусун кандайдыр бир адамга карата айтылган сөздү эркинге чүйүртүп сурак кылууга алар укуктуу жана милдеттүү. Бирок укуктуу милдеттүү болуп 3-4 жолу тергөөгө чакырып отурбай, Адахан Кимсомович Мадумаровду сурак кылып, сурак протоколун алгандан кийин ал иште негизинен мына Ташиевдин былтыркы Улукбек Кочкоров менен чыккан дебаттагы Фейсбуктан ошол немени диске көчүрүп, ошону мыйзамдуу деп таап, буюм далил деп таап, делага тиркеп Адахан Кимсомович Мадумаровго карата козгогон кылмышты кыскартып, мына өзүнүн ордуна коюп, мына эл үчүн иштетип берсе жакшы болмок. Эми 275 метр боюнча мен айта турган сөзүм ушул. Анан эми мына билип билбей ар жактан келип биз өзгөндүкпүз, биз курсаттыкпыз, Адахан Кимсомович Мадумаровду билебиз, ал тажик, кыргызга жакшылык кылбайт дегендер үчүн мен мындайча жооп бергим келет. Адахан Кимсомович Мадумаров бул Бостон уурусунун кызыл аягынан болот. Эми мен ушак кылып мындай сүйлөгүм келбейт, мен тарых боюнча гана айткым келет. Мына кыргыз каганаты талкаланып жок болуп кеткенден кийин мына Кокон хандыгын түптөгөн, Кокон хандыгын башкарган, Кокон хандыгынын ханы болгон Полотхан бул Бостон уурусунан болот. Ошол Кокон хандыгынын Полотханды дагы ошо жанындагы жакын достору, тууган уругу сатып, ошол дарга асырып өлтүрүлгөндөн кийин кыргыз хандыгы жок болуп, ошол бойдон 1924-жылы Абдыкадыр Орозбеков Кара Кыргыз автономдук областын түптөгөн жана түзгөн. Бул дагы Бостон уурусунан болот. Аны дагы жандагы тууган уругу дейбизби, жакын достору дейбизби, же көрө албастар дейбизби, ортого от жаккычтар дейбизби, ошонун негизинде ал дагы мына сүргүнгө айдалып, сүргүндө өлгөн. Эми андан кийин мына Кара Кыргызский автономный республика кылып түптөгөн, түзгөн, Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап берген, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болмок деген мына улуу урматтуу Исхак Разаков дагы Бостон уурусунун кызыл аягынан болот. Андан кийин мына 90-жылга чейин азыркы тил менен айтканда президентибиз мына Абсамат Масалиев дагы Бостон уурусунан болот. Адахан Кимсомович Мадумаров бул Бостондун кызыл аягы. Кызыл аяк деген эмне? Кызыл аяк деген бул кызыл идиштен, алтын аяктан тамак аш жеп келгендерди кызыл аяк деп ошол ат калган.
Адахан Кимсанбаевтың ата бабалары мына Қоқан хандығын түптеп келген, Қырғыз Республикасын, Қырғыз автономдық областы түптеп келген, Қырғыз Республикасын түптеп бүтіндігін сақтап, Қырғыз елі үшін керек болса кетпашылық құюға даяр болып, өздерін қанын төккен адамдар бүт Адахан Кимсанбаев Мадумаровтың туғаны ата бабалары бар. Мұндайша алғанда Адахан Кимсанбаев Мадумаров хандың, президенттердің тұқымдарынан болады. Еме Адахан Кимсанбаев Мадумаровтың таға жұртына қайырлап тұрған болсақ, ona bardığımızda belgili olan Жоғарғы Кеңестің 3 yıllık депутаты Баяман Еркинбаев, Адахан Кимсанбаев Мадумаров менен жақын туғаншылығы бар. Қаңды ұрысынан болады. Эми мына Сузак районында қарашты Қарадария айынан палуандар шығады, өздерін аябай ардақтап, өздерін сыйлайды. Спортқа жақын біз Батырдың ұрығынамыз, Құрманбек Батырдың ұрығынамыз деп тұрады. Андай ола тұрған болса, Құрманбек Батыр, Құрманбек хан, мына Сузак районына қарашты Қалмақ қырчында, қалмақтар менен соғышқанда, ошол жерде өзүнө мына Кыргыз ел үчүн, Кыргыздын урпагы үчүн өзүнө өлүмгө тосуп берген, Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калган Құрманбек Батыр ханыбыз бул Адахан Кимсанбаевдин тага журту болот, таяталары болот. Ошондо мындайча алганда Адахан Кимсанбаев Мадумаровдун тага журтунда хандыкты кармап келген, ата журтунда хандыкты бийлеп келген таза кандуу кыргыз болот. Эми урматтуу туугандар, Адахан Кимсанбаевдин жамандарга мындайча айтып коет. Эгерде Бостон уурусу менен Каңдуу уурусу эки хандын уурусунун балдары үйлөнсө, эмне ортодо тажик туулабы? Мындай бир нерсени дагы ойлонуп сүйлөй турган болойлу. Эми ушул сөздү мына Адигиненин уулу Великий Тазардын баласы Жорабек Токтосун айтпай, Адахан Кимсанбаев Мадумаровдун бир туугандары, же болбосо Бостон уурусунун, же болбосо мына Куршапта аттуу баштуу. Куршап биз беш кошкон элбиз. Баштуу уурусу бар, Жор уурусу бар, Таздар уурусу бар, мына Каратейт уурусу бар. Ар бир уурусудан аттуу баштуу биздин аксакалдарыбыз бар. Ушул аксакалдарга айтып кетип элем, ушул 70-тен өткөндөн кийин бизге теңелбей, сакал коюп, чал болбой, аксакал болуп, адилеттүү сөздөрдү айтып берсе, мен аябай ел ыраазы болмок. Куда сүйлөбөгөн билип, мени аябай өкүндүрөт. Эми урматтуу Садыр Нургажоевич, мына Айбалаевдин Адахан Кимсанбаевичке берген интервьюсуна менин жообум ушул. Эми Айбалаев мына 82-ге чыккандан кийин, эми Кудайым буйрса, ал киши чал болбой, аксакал болуп жүзгө чыгуусун мен каалайт элем, жана Кудайдан тилейт элем. Анан эми 82-ге чыккандан кийин бир бийликтен үмүт кылбай, Адахан Кимсанбаевич менен сиздин ортоңуздарга бензин чачпаса, ушул жакшы болмок эле. Урматтуу Садыр Нургажоевич, буну Адахан Кимсанбаевич менен биргеликте, бир жолугуп, круглый столдо, ортого от жаккычтарды кошпой, ушул Адахан Кимсанбаевичти тергөөгө, камакка чакыртпай, ушул Жогорку Кеңештин спикерлигине чакыртып, ушул бирге иштеп, элдин кызыкчылыгын көтөрмөлөп, ушул Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап берсеңиздер, эл ансыз деле экиге бөлүнүп калышты, ушу элди бириктирсеңиздер, ушуга жакшы болмок. Мен ушуну сиздерден суранып кетет элем, элдин биримдигин, Кыргызстандын бүтүндүгүн Кудайдан тилөө менен сиздерге урмат сый менен мен кайрылам. Жорабек Токтосун. Рахмат көңүлүңүзгө. Assalamualaikum. Ben dagы эмне дейм? Мен дагы Бүтүн Түркистан партиясына сүйгөн Адахан Мадумаровдун Кимсанбаевдин каттуу адамдын өкүлүмүн. Эмне дейм, баардыгыңыздарды ушу мен чакырат элем. Жакшылыкка. Мен неме биздин жүрөгүбүздү оорутканы ушул Адахан Мадумаров Кимсанбаевди баардыгыңызга тааныйсыңыздар. Бул дүйнөдө ушу Кыргызстан боюнча эң таза, акылдуу, эң таза, колу таза адам бир ушул калды десем мен жаңылышпайм да. Ошон үчүн буга эмнеге кысым келет? Бул бийликти, бул өдөдөгүлөр ошонун бир жамандыгын чыкпаса деп,
уурдаган нерселеrini ал жерде жашай албастан ушул адамды кетиргиси келип атат. Бүгүн ушу Атакан Тынжанбаевич акыркыда немеге кирди бүгүн. Суракка кирип атат. Кудай кааласа Алдакым оң жакка чечип, жакшы ниеттерини берип, оң жакка чечип акталып чыксын. Анан бул Атакан Тынжанбаевич эч кандай камай албайт. Камбашка дагы акысы жок. Ошону мен баалаймын да. Бирок ушул биздин үстүбүзгө президент кылып алса ушул адамды. Biz Kırgızistan'ımızdan olat деп айтам силерге. Кымбаттуу элим, жерим, ата-энелер, силердин атыңыздардан. Жана эл Кыргызстандын өзүм балдарымын. Алыста жүргөн сарсан болгон балдарымдын атынан мен силерге тымпыйып, окуп, немеден окуп отура бердиңиздер. Бир башка бир өлүм дейт. Алса башыбыз алсын. Биздин балдарыбызды жаркыраган балдарыбыз камагача бизди алсын. Биз жашадык. Жашашыбызды. Балдарыбыз эчтеке көрбөй атат. Мына мен балдарым сарсан болуп, Россияда жүрөт. Ыйлап, сыкташып, ушу балдарымдан пул келсе экен деп сакалап отурам мен. Мисалы, Кыргызстандан эч кандай мен пул жегеним жок. Мен өткөндө дагы айттым ушу сөзүмдү. Анан бул бийлик чирип, бул неме мына Садыр Жапар. Бул акмак. Мен акмак деп айтам бул кишини. Неме Ташиев дем акмак дейм. Ташиев бул акмак. Сен кеткин. Бул өлкөдөн. Жалаатты полный өйрө болдуң. Бензиндерди кымбаттадың. Балдарыбыз иштей албай атат. Өзүңө караган адамдарды иштетип атасың. Бензин бүгүн 70-80 болду. Өзүңө караган адамдарын иштетип, бар жок деп эредиң. Бети жоксуң. Кеткин. Садыр Жапарга кетсин. Бул Ташиев бош кетсин. Кетсин. Казакстандын өлкөсүнөн бешбедер кылып кетиребиз сени. Кеткин. Мен ошону айтам. Кеткин. Жанымды карап коюп, балдарым келечек үчүн сага окшогон харамталык, сага окшогон уур адамдар бизге керек эмес. Сен 275 метр дегениң акмакчылык. Сен канча жерди сатып берип атасың? 600 метр мына компромат эчтеке калган жокко сен сатканыңа мисалы. 6000 гектар жер. 6000 гектар жерди сатып отурасың. Онан тышканычы жалааты полный эле болду. Заправка полный сеники. Сен Атакан Мадымаровго айланасыңбы? Ол ел үчүн, жер үчүн. Ошо нерсени чечип койгон. Эчтеке элдин уулу. Атакан Мадымаров элдин уулу. Ошону берип койгон. Кымбаттуу элим, жерим силер эч кандай кайгырбай, мындай карабай отурбаңыздар. Мен силерге айтамын. Чыгыңыздар. Жерде бит адам менен чечилбейт экен. Көпчүлүк менен чечилет экен. Менин бир айткан сөзүм өтпөйт. Бул Ташиев кетсин. Бала чагасын алып, Германияга кетсин. Мен ошону айтат элем силерге. Анан кийин Атакан Мадымаровдун эң таза адамыбызды бактап алайлы. Өзүбүздүн башыбызга президент кылып алайлы. Ушундай дуа бересиздер, бирок жүрөгүңүздөрдөн бересиздер. Наказа ошону айтканды кылбайсыздар. Мен айтам элем сиздерге. Ушул Атакан Мадымаровдун чачлары агарды. Кече немеден чыгып келатканда мен телевизордон карап алып ушу кишини алып ыйладым. Ошо жерде барып жакасын туткум келди ошо бийликтегилерден. Алым жетпейт бирок. Бишкекке жете албайм. Карасуда отурамын. Анан кийин мен эмне деймин? Чаштар агарды. Көрсөң ичиң ооруйт. Апасы болгондо эмне дейт? Элим, жерим деп 30 жылдан бери ошо чындыкты айтып чыркырап келет. Ошонун жанындагы Роза айыл кызыбызчы. Роза. Жакшынакай илимини окуган диплому жокко чыгарып атат акмак. Ташиев, сенин күйөө балаң теш деген башка нерсени 5 диплом элеп отурады. Мына бул окуган немебиз, соткабыз бар жокто айтып берип атат. Эми кичине бир жерде окутуп атасың. Оштогу лабораториядан торни билген нерсени бардыгын эледи го сенин немең, уруктарың. Эчтеке калган жок. Кыргызстанда жулатып, камбагалы кылып бүттүң. Биз ачык калыбыз. Мына Putin dünya turg'ucha tursin. O'riston puldan çay içip, o'riston puldan jamoa o'tamiz. Men o'shani chin aytaman. Qirg'izistondan niye eshitdik? Kecha mana posobiyani. Ahmoqlar yo'q deganda posobiyasini berib qo'ymaysizlarmi? Hozir bir kelasan bir bolam aytadi. Eja, posobiyani mashinang bor ekan. Kim mashinang bor ekan?
же үйүңдө bitте үйүң бар экен. Сага пособие берилбейт дептир. Кир машина, любой үйдө бар да азыр. Ошого берилбейт. Пособияны туурлап, документин кыла албай келдим эже дейт. Ушуну айтып коеюн дейт. Акмактар, кандай акмаксыңар силер? Ташиев менен Садыр Жапаров. Садыр Жапаров, сенчи? Камалып атканыңда чыркырап Уразайым жүргөн экен. Уразайым Нарматова жүргөн экен, кол топтоп сага. Адакан Мадымаровдун өз өзүнөн уктум мен. Мындай акмак, ушундай адамды балаш керек. Бул нерсе дагы өтүп кетет деп. Сенин үчүн Садыр Жапаров, Адакан Мадымаров ушу сөзүн мен уктум телевизордон. Кандай акмаксың? Ошондой жакшынакай өлтүргөн кызды кече. Уразайым Нарматова кызды. Диплом алганга акыңар жок. Азыркы баягы депутат акмак ким эле баягы сүйлөп аткан кыз. Атын фамилиясын унутуп атам. Отурат го депутат болуп. Ылымылык дейм ошо кызды. Шайлабек го? Шайлабек, сен кеткин. Сен кеткин. Акмак ылымылык. Сен саптысың сен. Ага бишкене болсо мен ташыган жулам сени. Уктуңбу? Шундай судурабасаң, мен ачып атын башка коем. Рахмат. Сенчи? Жок, бул. Туура чечпейсиңби? Ой, дипломун карап атасың, окуган кызды. Москвадан мигранттарым деп келет атат. Кече айтып атат. Ушундай дипломду алып койгонго мен өкүнбөймүн дейт. Айдай жакшынакай бир туугандарыман ажырап атамын дейт. Мен ушу алыстан келген мигранттарым үчүн ушуну чечейин, ушулардын атынан деп келсем деп ыйлап атат. Ошого кошулуп алып биз ыйладык. Ушундай кызды партия экен. Садыр Жапаров, сен эсиң болсо, акылың болсо, кечегиде үкасы өлүп келгенде аэропорттон чечсең акмак. Бети жок, бет барбы сенде? Онан көрө ошол кызга жардам бербейсиңби? Көңүл айтпайсыңбы? Биз ошондо рахмат айтат элек сага. Ол кыздын дипломун жайына коюп, Адакан Мадымаровду ак үйдөн көрөбүз биз. Парламенттен өкөнү жаркыратып отургузбай. Агар отургузбай, мандатын берип, жакшынакай кылып баягындай сүйлөтүп, 5-чи микрофонду жарактатып сүйлөп турсун. Биз ошону каалайбыз. Агар ошондой кылбайт экенсиңер. Эл шайладык. Элдин кызы. Адакан Мадымаров эми эл шайлады. Ого канча пут тосулар болду. Путту тостуңар. Тосулган путтуңар тосула албадыңар го. Биз апарып койдук аяка. Биз бар экенбиз. Кудай кааласа мындай таза адамдарды аркасында сонун адамдар мына ошого нүкелерибиз бар. Жакшынакай. Ушундай имандуу, эстүү, акылдуу. Баягы Замир Шапшин деген дагы көп үкелерибиз бар. Ошон балдарды тил өтө турган балдар бар. Ушундай жакшына балдарыбызды тебелеп тепсеп, ушул жакшыбы? Ташиев сен бир жалгап элип алып, бай отура бересиңби? Биз акча отура беребизби? Бензинчи? Бензин 70-80ге чыгарыпсың. Биздин үнүбүз жетсин. Агар ушу үнүбүз жетпей турган болсо, кымбаттуу элим, ата-энелер, балдарыбыз үчүн күрөшөбүз. Мен алыстагы кандай жакшы кылып актап, сага айтарыбыз бир. Ушундай кылып жакшы кылып актап, Уразайымдын кызыбыздын диплом колуна берип, мандатыны берип, ушундай барып иштеп калганын көрөйлүк. Агар ошону кылбай турган болсоң, биз башкача барабыз. Күнүгө башка нерсеге да кайрылабыз. Силерде ham карай турган адамдар бар. Рахмат. Ешқандай сүйлөңүздөр. Бүгүн акыркы неме берип атат. Урматтуу Садыр Нуркочоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздердин бул кылганыңыздарды сиздер элди эмне деп ойлоп атасыздар? Макулук катарында көрүп атасыздар. Азыр элдердин бардыгы интернетти карап, мектепте окуганбыз. Бардыгыбыз бүт немелерди билебиз. Журт атасы Садыр Нуркочоевич, сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүз эмне деп кылмышкер деп Адакан Кимсанбаевичти сүйлөп атасыз? Ушул сөздөрүңүзгө жооп бересиз. Убакыт сааты келет, жооп бересиз. Сиз сот кылмышкер деп чечим чыгарбагандан кийин кылмышкер деп аташка акың да жок. Камчыбек Кыдыршаевич, канча протоколдорду биз теледебаттан көрүп, ушул күнгө чейин күндө көрөм мен. Күндө көрөм. Бул юридикалык күчкө ээ эмес деп айткан сөздөрүңү айтып, кече мына журналисттерди кармаган кезде Адакан Кимсанбаевичке да айтып атасың, кылмышына жооп берет. Прокурорлор соттор чечет деп. Кандай кылмыш? Сени кылмышыңчы? Кемпир абаттын протоколдорго кол койгон кылмыш. Ой, уялбастан дагы кече
берген интервьюсунда кылмышына Адахан Кимсанбаевичке прокурорлор, соттор чечет дейт. Ал кылмыш эмес ал. Сиз элди кимде ойлоп атасыңар? Эл мына жаштар элди көп козутпагыла, элдин жинине тийбегиле. Эл көтөрүлбөсүн. Силер кандай келсеңер ошондой болуп кайра артка кирип кетип калбагыла. Элдин кыжырына тийбегиле, канчалаган жаштар кыжыры келип отурат. Мына Кыргызстан, Кыргызстандын ар бир үйүндө жок дегенде бирде мигрант бар. Ошо менен гана жашап атабыз биз. Эч кандай айлык жок, акча жок, иш жок. Бардыгы мына только Россиянын пулу менен мына Ош эли, Кыргызстан бүт ошо мигранттардын пулу менен байып атабыз биз. Ошолор менен үй-жай салып атабыз. Бала чака багып атабыз. Элден же пенсия 2000 сом пенсия эмне болот? Бир кагын мына элде болгон кымбатчылык Атамбаевдин, Жээнбековдун, Акаевдин маалында болгон кымбатчылык мына Садыр Жапаровдун маалында болуп атат. Ундар 2200га чыкты. Майлар 800, макарондарда шекердей кум шекер 70 сомда мына такыр түшпөй атат. Бензиндерчи? Элдин жинине тийбегиле, кыжырына тийбегиле. Эл, биз Адахан Кимсанбаевич үчүн жаныбызды аябайбыз. Барабыз керек болсо Бишкекке чейин. Барабыз биз. Элдин кыжырына тийбегиле. Мындай бийликтин кереги жок. Тез аранын ичинде Адахан Кимсанбаевичти актап атабыздар. Ойлогоңуздар. Кандай болуп келсеңиздер, ошондой болуп кетесиздер. Кыргыз эли эч качан коркпойт бийликтен. Корккон эмес. Elim jerim. Manake Kuşattın eli. Bugün bir Aдахан Кимсанбаевич деп барыбыз жүрөгүбүздүн тазалыгын кармап, элибиздин тынчтыгын ойлоп, мынакей бүгүн биз Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун үнүбүз жетер бекен деп аялдардын атынан чыгып отурам мен. Мен Казакбаева Гүлбара. Мен Адахан Мадымаров Кимсанбаевичтин жакын кошунасы болом. 90-жылдан бери Адахан деп жүрөгүм согуп келе жатат, дагы эле сого берет. Бирок Адахан Кимсанбаевич Мадымаров биздин кыргыз элине кут болуп келген. Ошо кутту биз кармашыбыз керек. Ак үйдүн төрүндө Адахан Кимсанбаевичтин местасы ошо жерде. Местасын бошотуп койгула. Силерге окшошпой, жарашпайт ол места. Сени Садыр билесиңби? Түрмеден чыгып келгенде кандай кыргыз элине кайрылуу жасадың эле? Мен эл жеримди багамын, эл жеримди кыйнабаймын, эл жеримди мен өстүрөм, өндүрөм дебедиң беле? Кана сөзүң? Кана ошол айткан сөздөрүң? Бир да сөзүң орундалган жокко? Тölde gana ушул алдамчылык менен гана келе жатасың. Элди кыйнап атасың кайра. Билимдүү, жүрөгү таза, эр жүрөк, дүйнө жүзү баглаган Адахан Кимсанбаевичти отургузуп койгон. Отургузбасаң Адахандын аркасында күтүрөгөн эли турат, жери турат. Ушо биз эгер сен жакшы элдин үнүн угуп, мына сени дагы эне тууган, Кимсанбаевичти да эне тууган, барыбызды энеден жаралганбыз. Ошо энелердин үнүн угуп, местаны бошотуп, Адаханды жакшына местага отургузуп койгон. Капа боласың, барып желгеңден сүйрөп чыгарып мен отургузуп коем, колум жетет. Кудуретим жетет ошого. Эсиң барда этеңди жапкын Садыр. Ташейин, сен болсо бар жокту кымбаттатып бүттүң. Биз бир жерден экинчи жерге бара албас болуп калдык. Себеби бензинди көтөрүп салдың. Не батпай, тойбай жатасың, качан тоясың сен? Мен алай жеринен болом. Алайга жете албай калдым мен. Себеби иштеген ишим жок, пенсиям үй бүлөмө жетпейт. Бир кап унду 2000 кылып таштадың. Жол кираны 100 сомго көтөргөн калдың. Сен качан тоясың? Качан элди сен бактым, баарын кустурдум дедиң. Кустуруп, кимди кустуруп касачоту берип атасың элге сен? Кимди кустурдуң? Кустуруп, bunчондон чыгарып, bunчондон салып атасың сен. Элдин үнүн уккун ташыйып. Этең барда, эсиң барда этеңди жапкын. Элди сен көтөр кылбагын. Эл көтөрүлсө уят болосуң. Айрылашың, дагы
Eteğini çaptın. Uktun mu? El götürülmesin, elden cinnet tüybegile. Şu kılaya kalkımdın, enelerden altına söyleyip jatar, enelerden ününü uğup, bәрізді ene jaratkan, şu enelerdi bağlap, Adakan Kimsanbayev Madumarov'du bugün aktığına çıkarıp, öz stoluna askeri oturguzup koygular. Eğer oturguzmasa, bugün biz günümüne sana çekeviz her kamçı. Şu neden zamanımız tinç bolsun, el esen bolsun, el içinde esen bololu, zamanımızın tinçligin, elden esendigin. Allah'dan kütüm, surayım. Şu Adakan inimiz dep turabız, barыбыз, butubuzdan suz tartıp, şu bizden ünümüzdü, Allah uğup koldosun versin. Şu Sadir menen kamçının da yüreğin jigitip, Allah'ım oң жолuna salsın. Sadir kamçı, uşul Adakan inimden akılın, uğurdabay akılın alıp, üçüңөр eldi götörseңер болот эле. Men eldi götөрөm dedim эле. Качан көтөрүп атасың? Кайра акылын уурдап, men кылып атам, men неме кылып атам деп эле мактанасың. Сөзүңдүн, ишиңдин жыйыны жок эле. Ошол далили жок. Ошол Бериңиз. Мен дагы бир нерсе айтып коеюн сиздерге. Кудайым ушу Adakan Madumarovго uzun ömür versin. Çin desi olup versin. Bizim işinizde ömürler uzun olsun. Kırgız evlenler yaşları ağırdı. Uşu çok değine 5 yıl bizde Kırgızstanımızda güldet örtündet versin, baldarınızı deşinlesinler. Men uşunu kalaytılem. Oşu menen birge mına Urazayım Narmatova kızımız ömrü uzun kılıp baktırıgız kılgın kızım. Onun жазган жаман сөздөрүнө эч качан капа болбогун. Men enelerdin atынан айтам. Senin apan Ali tirik. Buna senin bardığı senin apaların kızım. Senin mandatыңды aldırıp biz qaratып oturup koybayбыз. Mandatыңды belgizip, kuttu oşo oturgan местаңда оларга şirin сөздөрүңдү айтып, билбегенди билгизип отурасың. Ошо Садыр Жапаров ошо болбогон нерседен ушундай кылып шултоо кылып таап атат да булучу. Ана мына бар жокторду кымбаттатып берди. Кымбатты берип сиздер айтат элем. Ушу кымбатчылык болуп, ушу Кытайдын бир карызын төлөгөн жок. Кечеги неме апарып кайра камактан чыккандарды уктуңуздарбы? 31 миллиард пулду айтып койсо апарып камап салды. Ол кимин чөтөгүнө түшөт? Бул Ташиев менен Садыр Жапаровдун колуна түшөт. Ташиевдин колуна түшөт. Бир элге Кытайга карызын төлөгөн жок. Misali. Sizler jön oturbanızlar. Bu da kalırsa biz önümüzden şu ömrümüzün artırınca bağlarımız gelecek için biz güreşiyoruz. Vardığımızda gelsin kalayımın. Yaxşılık için güreşiyoruz. İnşallah. Bir başta bir ölüm degen o, Sadır Japarov. Bir başta bir ölüm. Adakan Madumarov'dan. Hiç qanday ayıbın taба албайсыңар. Bu da kalırsa en taza insan Adakan Madumarov. İnşallah. Adakanlar kollarını tartla. Adakanlar kollarını Мына тарыхта калабыз, баарыбыз тарыхта калабыз. Тарых баарыбызды эскерет. Ошондо адилеттүү падыша болуп кеткендер оңго да ушу кара өзгөй бөкөчө болуп көрүнбөй небере чөбөлөр. Кара тамга менен жазылбай деген. Кара тамга менен тарыхка жазылып, алтын тамга менен жазылганга аракет кылбайсыңар. Сиздерди колдойм деп Adakan Kimsanbayev барып атат. Нарматова Оразайым барып атат. Исхак Масалиев барып атат. Анан кийин ошондой жигиттерибизди, кыздарыбызды колдой аларды кайра жарга түртүп атпайсыңар. Эл эч качан түрттүрбөйт аларды. Силер өзүңөр түшүп кетишиңер мүмкүн. Рахмат. Кыргыз элин Караколжа районунун Тоғутай элинин өз ой пикирин айтып коеюн деп келдим. Урматтуу элим, баарыбыз акыйкатсыздыкка ичибизден интернет булактарынан көрүп ичибизден отурган мезгил. Анын бир канча себептери бар. Себептеринин бири барып чүгү бийликке такалат. Бийликтин башында конституция боюнча президенттик бийлик болгондон кийин Садыр Жапаров барып такалат. Садыр ака, сизге мен азыр жөрөк юристинде дагы окшотуп айлантып айтпайм, бетиңизге айтам. Эмне дегенде сиз сөзгө конок бердим. Эмне дегенде сиз ойду кетирип атасыз, э? Мен сүйлөгөн жокмун. Эмне дегенде сиз
өзүңүзгө керектүү мезгилде наракка түртө салат экенсиз. Өзүңүзгө керексиз мезгилде буну мен тапшырдым, чечет деп органдын адамдарына түртүп коет экенсиз. Bunday fotkalaryňyzdy elдин bäri biz internet bulaklarından görüp bilip turabız. 200. Bul siz jön ele eldi aldap atam, el bilbeyt degen meni el bilip atabız. Men arapayım elmin. Ne degende jönököy жашоочумун. Бизнесмен же болбосо дагы бир чиновник эмесмин. Арапайым элдин арасынан чыгып айтып атам. Эми ошону арапайым элдин арасынан биз багамдап аткандан кийин азыр Мадумаров боюнча сөз кетип аткандан кийин Мадумаровдун колдогон протоколун бишиктеги бала дагы билип бүттү. Ар ким чечмелеп берип атат. Элдин көкүрөгү сокур, көзү сокур, көкүрөгү ойгонбогон болсо Facebook, интернет булактарынан Исмаил Исаковдун кайрылуусун карагыла элге. Текебаевдин айткандарын уккула. Эмне дегенде алар бир жолдо жүргөн адам эмес да мага окшогон. Жолдо жүргөн мен ушунчалык түшүнүп атам. Жөнөкөй элдин баары түшүнүп бүттү, силер ойлогула. Булар түшүнбөйт экен, анан улак өткөзүп койсок, башка кылсак эл алаксып жүрө берет экен дебегиле. Андай элди алаксыткан мезгилди көрдүк го мына Жээнбековдун убагында. Элди алаксытып, анан элди сатып алып, анан бийликти өлчөмсүз кармайбыз деди эле. Мына ошонун кайрымчысы менен сиз келип отурасыз бийликке. Экинчи Камчыбек акага айткым келет. Камчыбек ака, эсиң барда этегиңди жап дейт кыргыз. Азыр эсиңиз барда этегиңизди жаппасаңыз, этегиңиздин чети ачыла баштады. Факты менен интернет булактарына чыгарганды бурмалап атасыз. Эмне дегенде ал айтып атат, кечеги камалган журналист. Мен фактыга таянып жаздым деп атат. Биринчи кезекте ошол петролиумдун чуусун изилдеп туруп анан камасаңыз болот эле. Өзүндөгү эмнени көрбөй башка дагы эмнени көрөт деген макалдай өзүңөрдү биринчи иреттеп алып туруп анан кийин башкага секирсеңер болот. Адахан Мадумаров чындык деп мен чоңойгондон бери чыркап, Акаевдин малынан бери келип атат. Эми фейк тойлорду жалдап алсаңар, мен эми аны ким жалдап, ким камсыздаганын эл айтканынан билип атам. Ушул фейктердин ушул маданиятсыздыгынан, башкасынан интернеттен көрүп, кыргыз элинин деңгээлин түшүрүп, кыргыз элинин башка мамлекеттерге, башка адамдарга маскара кылып атканды элдин баары билип атат. Силер ойлойсуңар, ушул эле жол менен биз бийликти сактап калабыз, элди коркутабыз деп. Кыргыз эли коркпойт, ошону билип койгула. Баягы күтөгөн сайын күчөгөн деп айтылгандай, кыргыз эл түтөп туруп анан кийин азыр биз айтып атпайбызбы, ичибизден түтөп атабыз деп. Бир күнү болбосо бир күнү жалын чыгат. Жалын чыккандан кийин токтотуш кыйын болот. Ормон опуза мойну жугондук өтпөйт анда. Кеч болуп калат. Азыртадан мыйзам жолуна түшүп, биринчи өзүңөрдү мыйзам жолунда тарбиялап алып туруп, анан кийин башка адамдардан мыйзамды талап кылгыла. Мен айтарым ошо. Келди, бийликтегилер мен сиздерге кайрылгым келет да. Бүгүн автоматына алсаңар эртең силерди замбирек менен атат. Ошон үчүн тарыхты ойлоп койгула, келечекти ойлоп койгула. Силер дагы убагында эмнени көрдүңөр эле? Силерди биринчилерден коргоп чыккан Мадумаров менен Келдибековдор кандай сүйлөдүлөр, кандай коргоп чыктылар? Силер үчөөң түрмөдө отурганда. Бул дагы факт. Бул баарын көрүп билип турабыз. Ошон үчүн эсиңерге келгиле дагы эме кылгыла. Мына грамотный мыйзамдын статьясы менен 5-чи микрофондо парламент эмне жанданды эле, кайра эмне кылып атасыңар? Бүт жанагы Оразайымдын диплому боюнча айткым келет.
Hazır kontrakt bilen zavoşni putkönlerden 80%'i andan ötecek. Parlamentda oturadi 70%. Barız bilemiz. Zavoşni kontrakt bilen putkönün bardığı Sırtlanla puttu akşam hemen görmeyin. Kontraktda özleri Barız bilip görüp durabız. Karapayım el bardığı gözü açılıp kaldı hazır. Bardığı düşünüp kaldı hazır gençler. Ötkendeki tarihte unutmay. Ötkendeki biliklerin demesini kaytalabay. Özün orada belgile de Adakan kimsin baştan kolunları tartqıla. Assalamu alaikum. Қалай халық кыргыз урматтуу партиялаштар. Biz ушунча жылдан бери Adakan Kimsanbayev деп жүгүрүп жүрөбүз. Кудай кааласа, чындык деп чыркыраган бир эле Adakan. Биринчи тартип керек. Садыр Нуркожоевич биринчи тартипти кармагаса, тартипти эми алып келип биз кызыгып көрө баштадык эле. Азыр эч ким телевизор карабай калды. Adakan Kimsanbayev алып келип ордуна коюп, бул Adakандан колуңарды тарткыла. Biz ел туратына, елді екіге бөлмөгүлө. Бұл жаман нерсе. Бұл чындык чыркырап айтылып келет, чындык өлбөйт, ак ийиле сынбайт. Анан дагы бир нерсени эскерте кетишибиз керек. Ак үйдөн баштап өкмөткө чейин мен ушуну кылмакмын. Эгер ошол жерде болгон кармап туруп ата-бабалар кандай элди, жерди сактап келген болсо, биринчи ошо дарга ошол жерден көрүшүбүз керек. Телевизорго көрсөтүп туруп асабыз чекеден. Andan keyin gelip durup ayıl hükümeti, ağır bir ayıl hükümetkö бар, силердин адамыңар бар айылдерде. Канча путтасуулар мурукузда дагы өткөргөнбүз. Кийин бул чындык эч качан сынбайт. Баары бир барат. Бул эмне айткым келип турат, бирок эмоция калтырып койдум, кечирип коюңуздар. Бирок тарых таразалайт. Тарых өчпөйт. Аста-аста дейт, бардыгы болот. Алла көрүп турат, билип турат. Ороз айымды чыканактай кызды эмне ушундар эмнеге коркосуңар? Бул чындыкты чыркыратайды. Чындык мына жерде мен айта турган сөздөрүм бар эле айтылып кетти мында мурунку эжелер.